Академик Муса Мырзапаязов Жадышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жашчылык телестудиясы. Сиздер менен мен Кулмек Салбай уулу, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарыштан кыскача маалымат. Биздин университеттин мектеп-лицейинде предметтик мугалимдер тарабынан ачык сабак өткөрүлдү. Билермен ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлүп, бул иш-чарага университеттеги ар бир факультеттин командалары катышты. Улуттар аралык ынтымакты, достукту чыңдоо максатында достук фестивалю болуп өттү. 3 декабрь ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата биздин окуу жайда иш-чара өткөрүлүп, сый тамак берилди. Ош технологиялык университетинде бириккен профсоюздук уюмунун төрагасынын мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу шайлоо өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзүн түзмөкчү, биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейи окуучуларды 8 класстан кабыл алып, физика, математика багытында билим берет. Бүгүнкү күндө бул мектеп-лицейде республикабыздын түштүк аймагынан келген окуучулар билим алышат жана алардын билим алуулары үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Башка студенттер сыяктуу эле аларга дагы жатаканада жашоо мүмкүнчүлүгү болуп, андан сырткары окуу жайдагы баардык кызматтардан пайдалана алышат. Алардын маданий эс алууларына шарт түзүлүп, класстар арасында ар кандай маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Аталган мектеп-лицейдин физика предметинин мугалими Токторова Гүлбарчын Бабаевна 11-классынын бүтүрүүчүлөрүнө астрономия сабагына саякат деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабактын максаты күн системасынын түзүлүшү жөнүндөгү маалыматты ата-бабалардан калган уламыштын негизинде көркөм образ аркылуу берүү. Планеталар жөнүндөгү илимди системалаштыруу, жалпылоо, калыптандыруу, окуучуларды жаратылышты сүйүүгө, адамгерчиликтүү болууга, бирин-бирин сыйлоого тарбиялоо болуп саналат. Космосто бизге белгисиз канча миллиарддаган заттар бар, бирок аларды биз канча жыл алдын изилдеп чыгышат, бизге толук маалымат жок. Жана ошондой эле бул метеориттер мындай жерге келе жаткан жөнүндө белгилей жеке суроо бердиңиз, жерге түшүү боюнча. Бул жерге келатып, ошондой секундасына канча 1000 километр келатканда бул уже мындай жок болуп кетет да, учуп келатып. Жана озон катмары боюнча бул озон катмары тропосфера менен стратосферанын ортосунда жайгашкан. Жана азыр заводдордун өнүгүшүнө байланыштуу озон катмары бузулууда. Улуттар арасындагы достук мамилени, биримдикти чыңдоо, ар улуттун каада салтын үйрөнүү максатында университеттин жаштар комитети тарабынан достук фестиваль уюштурулуп, ага окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулары жана студенттери катышты. Фестивалга жалпысынан 9 команда катышып, ар улуттун каада салтын, маданиятын көрсөткөн сахналык көрүнүштөр чагылдырылды. Концерттик программа жогорку деңгээлде өттү. Иш-чаранын жыйынтыгында жеңүүчү командаларга диплом жана ошондой эле акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эл достугу баарынан бийик жана дүйнөдөгү тынчтыкты камсыздоочу эң негизги көрүнүш. Быйылкы окуу жылында Ош шаарындагы жогорку окуу жайларга, анын ичинде биздин университетке билим алуу үчүн келген чет элдик студенттердин саны арбын. Башка элден келип өтөн жердин тилин, маданиятын, жашоо ыңгайын өздөштүрүү алар үчүн сөзсүз түрдө кыйынчылыкты жаратат. Бирок кыргыз эли табиятына меймандос болгондуктан алардын тез эле жергиликтүү шартка көнүп кетүүлөрүнө мүмкүн болгон бардык шарттар түзүлүүдө. Биздин университетке чет элдик студенттердин катышуусунда атайын салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Өзбектер жана кыргыздар көп улуттар биригип, себеби уже чек ара ачылгандан кийин, границалар ачылгандан кийин бизге көптөгөн жерден студенттер келе баштаган, абитуриенттер. Бирок бизге айтышы боюнча Ош технологиялык университетинде достук фестиваль быйылкы жылы биринчи жолу өтүп жатат экен. Өтө сонун деңгээлде өтүп жатат. Башка улуттар менен таанышып, достошуп, өзүбүздүн биримдигибизди көрсөтүп, жакшы иш-чара болуп жатат. Башка бизде азырынча Оштун деңгээлинде эле өтүп жатат, Ош технологиялык университетинин. Башка университеттер менен дагы керек болсо Ош шаарында деле өткөрсө болот. Бул достук фестиваль башка улуттар менен биримдикти бышыктаганда, бышыктап жакшы өткөрүү үчүн, биримдигибизди даңазалоо үчүн. Биздин өлкө көп улуттуу өлкө, ошондуктан биздин мамлекетте кадр тандоо, билим берүү адистигине, жөндөмүнө, билимине, даярдыгына жараша жүргөн кезде гана ошол улуттардын укугу да, милдети да бир максатта туура сакталат. Ошондо гана улуттар арасындагы интеграция, коомубузда консолидация тез өнүгөт. Быйылкы окуу жылында биздин окуу жайга келген башка өлкөнүн жарандары, башка улуттун өкүлдөрү башка жылдарга салыштырмалуу саны жагынан көп болду. Аларды биздин университет бир гана билим берүү менен эмес, башка жагдайларда дагы жардам берүүгө, шарт түзүүгө болгон аракетин жумшап келет. Biz bugün Do'stlik bayramiga yig'ildik. Bugun Do'stlik bayrami bo'lganda biz og'alar jamoasi
nomida chiqdik tomoshaga. Bu keyin bu yerda shunaqa har xil nima festivallar, shunaqa bayramlar tufayli biz ko'p qirg'iz bolalar bilan ham do'stlashdik, har xil millatlardan bolalar bilan do'stlashdik. Bizga shunday ham plus bo'lib, bugungi bayram zo'r bo'lyapti. Yana bundan ham zo'rlari hali oldinda bizni kutib turibdi. Эл достугу эзелтен жалпы коомдун бейкут жашоосуна таасирин берип келет. Эки элдин ынтымагы аркасында дүйнөдө тынчтык орноп, адамзат адамдык баалуу асыл нарктарга сактоого умтулушкан. Биздин университетте учурда алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келген студенттердин саны абдан көп. Алар бир эле учурда билим алуу менен бирге кыргыздардын жалпы маданиятын, жергиликтүү калктын үрп-адаттарын жана ошол эле учурда тилин үйрөнүүгө аракеттенишүүдө. Аларга кыргыздардын улуттук өзгөчөлүктөрүн, тилин, маданиятын үйрөнүүдө университет тарабынан кам көрүлөт. Bugun do'stlik festivali juda ham qizg'in tarzda o'tdi. Taassurotlarimiz juda ham zo'r. Bizga bo'lgan qirg'iz do'stlarimizni muomalasi juda yoqdi. Chunki bugungi ko'tarinki ruhda o'tgan festivalimiz hammaga yoqdi. Bugungi chiqishlarimizda biz yangi do'stlar orttirdik. Yangi o'zimiz ustozlarimizdan yangi narsalar o'rgandik. Buning uchun O'sh texnologiya universiteti rektoriga katta rahmat aytamiz. Билим алууда жана билим берүүдө эч кандай чек болбошу керек. Ар ким өзүнө тиешелүү милдетти гана жоопкерчилик менен аткара билиши керек. Жаштардын билим алуу менен коомдо өз ордун табууга жасаган аракетти, алардын ар кайсы кандай элде же болбосо кандай шартта билим алуусунан көз каранды болбошу шарт. Өнүккөн коомдун интеллектуалдык деңгээли жогорку адамдар өздөрү каалаган жерде жашоого жана билим алууга укуктуу. Ошондуктан ар бир чет элдик студенттин билим алууга аракетин сыйлап мүмкүн болушунча колдоого алууда биздин университеттин жетекчилиги мындан арадагы ар кандай иш-чараларды уюштурууга көмөк көрсөтө бермекчи. Бул достук фестивалда бизде ар улуттан келип окуп жаткан студент досторго арналды, ошолордун катышуусу менен болду. Бул иш-чара албетте эле биздин ректорат жана жаштар комитетинин колдоосу менен болуп өттү. Бизде бул фестиваль 3 топтон болду. Биринчи турда Оштуну даңазалаган ырлары менен көрсөтүштү. Экинчи тур болсо музыкалдык үй иши, бул музыкальный ырларды айтып, ырдап өздөрүнүн таланттарын көрсөтүштү. Ал үчүнчүсү болсо үй тапшырмасы болгон. Үй тапшырмасында өздөрүнүн колдон келишинче таланттарын көрсөтүштү. Бул фестиваль жакшы, эң жогорку деңгээлде болот деп ойлойм. Кыргыз эли эзелтен меймандос эл. Келген конокту жакшы тосуп алып, ал конок ыраазы болгондой узатууга табиятынан жөндөмдүү келишет. Биздин мамлекеттин дагы дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлашка кадыры бар күтүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Элибиздин кеңпейилдиги, жаштарыбыздын келечекке карай умтулуусу, башка өлкөлөр менен достугу, эл аралык ар тараптуу мамилелери күндөн күнгө артып баратышы биздин элдин түбөлүктүүлүгүн дагы бир жолу далилдейт. 1992 жылы майыптардын 10 жылдыгынын аягында Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн резолюциясы менен 3 декабрь майыптар күнү деп жарыяланган. Бул жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдарды коомдун түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү, майыптар жөнүндө билимди жогорулатуу жана ошондой эле колдоо болгон. Ал эми 2006 жылы декабрь айында Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясы майыптар укугу жөнүндөгү конвенцияны кабыл алган. Биздин университетте бул күндүн урматына иш-чара өткөрүлүп, ден соолугу чектелген, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга сый тамактар берилди. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адам дарткачалдыгы, жашоо тиричилигинин чектелишине алып келүүчү травманын же дефекттердин кесепеттери менен шартталган жана социалдык жактан коргоого алынууга муктаж кылган организмдин функцияларынын олуттуу жабыркашынан ден соолугунан ажыраган адам. Коомдун аялуу катмары эсептелген бул адамдардын тобун ар тараптан колдоо, алардын коомдо ордун табууга жардам берүү мамлекеттеги бардык жарандардын адамдык парызы болуп саналат. Биздин университетте ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын иш-чара өткөрүлдү. Көп энергияны, токтоолукту талап кылат. Бирок ошого карабастан мен мына өзүңүздөр да күбө болдуңуздар, бул жерде ушу балдар, ушу кыздар менен иштеп аткан ага эжекелерге мен ушу таазим этем. Аракет кылып, ошо көп күч сарптап иштеп атасыздар. Жана эжекебиз айтып өткөндөй, суббота-воскресенье күндөрү дагы кайра сабакка келебизби деп, ошол күндөрү кетпей эле коелучу дегенде менче ошол эжекелердин эмгегинин натыйжасы. Майыптык адамдын эмгектенүү жөндөмдүүлүгү толук же бир топ жоготууга алып келүүчү же организмдин функцияларынын мурдагы калыбына келбей өтө бузулушу менен адамдын ден соолугунун начарлашы.
Организмдин функцияларынын өтө бузулушуна байланыштуу жашоо турмушунун өзгөрүү даражасына карата 1, 2 жана 3 топтогу майыптык 18 жашка чыга элек балдарга майып бала категориясы белгиленет. Ош технологиялык университети жыл сайын бул адамдарга жашоосуна жардам берип, аларды ар дайым колдоого алып келет. Бүгүнкү уюштуруп жаткан иш-чарага шаардагы номер 12 көмөкчү мектебинин ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды алып келип, катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар жашаган жерине, майыптык категорияларына жана топторуна карабастан мамлекеттик тарабынан кепилдик берилген социалдык жөлөк пулдарды, компенсацияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алууда бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүнө чектелүү адамдардын социалдык жактан корголуу укугу майыптык тобу тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген учурдан тартип пайда болот. Номер 12 көмөкчү жатак мектеп интернатында бардык болуп азыр 218 окуучу билим алып жатышат. Алар Ош шаардык психиатриялык оорукананын врач-психиатрынын жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулган атайын медико-педагогикалык комиссиянын корутундусунун негизинде кабыл алынат. Биздин мектепте атайын окуучулар үчүн түнкү тайпа иштейт. Түнкү тайпада 22 уул, 22 кыз бала тарбияланат. Учурда мектепте бардыгы болуп 90 кыз жана 128 эркек балдар тарбияланып, окуп билим алып жатышат. Бардык мугалимдер 30 мугалим, 6 тарбиячы эмгектенет мектепте бардыгы болуп. Адистештирилген станционардык мекемелерде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга социалдык жактан көрсөтүлгөн тейрөөлөр менен Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жагындагы мыйзамдарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасынын жарандарынын медициналык социалдык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик түзүү жеңилдиктеринин программасына ылайык жашоо тиричилигинин тиешелүү шарттарын түзүү, медициналык кызмат көрсөтүү, ошондой эле эмгектенүүсүн, эс алуусун жана бош убактысын уюштуруу камсыз кылынат. Профсоюз бул элдин кызыкчылыгын түздөн-түз коргоочу уюм. Профсоюздук уюмдар мүчөлөрү саны боюнча көп мамлекеттерде эң чоң коомдук уюмдарда жана чоң саясий күч катары ордо бар. Ошондой эле бир гана мамлекеттик гана деңгээлде эмес, мекеме ишканаларда дагы чоң структуралык бөлүм болуп эсептелет. Биздин университетте профсоюздук комитеттин төрагасынын мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу профсоюздук комитеттин төрагасын шайлоо болуп өттү. Аталган кызмат орунга 2 талапкер сунушталып, шайлоонун жыйынтыгы менен Мамытов Улукбек Жанышевич төрага болуп шайланды. Профсоюздар жумуш берүүчүлөргө туруштук берүү, оюн ишке ашыруунун куралы болуп эсептелинет жана социалдык мыйзамдардын кабыл алынышына, эмгек шарттарынын жакшырышына, айлык акылардын көбөйүшүнө шарт түзүп, жумушчулардын жумуш берүүчүнүн жөнсүз айыптоолорунан, мыйзамсыз иштен бошотууларынан коргойт. Мамлекет канчалык күчтүү болсо да, бул уюмда жанданат. Иш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы пикир келишпестиктер ушул уюмдун кийлешүүсү менен гана жөнгө салынат. Ошондуктан аталган уюм иш берүүчү ар бир мекемеде болгону талапка ылайык. Ош технологиялык университетинде бул мезгилге чейин профсоюздук комитеттин төрагасын Арзыматов Азизбек Кабылович аркалап келген. Төраганы шайлоо жыйынында алгач Азизбек Кабылович ушул күнгө чейинки аткарылган иштери тууралуу маалымат берди. Ал келишим ар 3 жыл сайын жаңыланып турат. Кызматкерлердин социалдык экономикалык кызыкчылыктарын коргоодо Оштун бириккен профсоюз комитетинин университетибиздеги материалдык жардамга муктаж болгон кызматкерлерге өзүнчө көңүл буруп, биринчи пландарга койгонбуз. Мына профсоюздун бириккен профсоюздун уюмунун президиумунун чечимдерине ылайык биз ошол кандай жардамга муктажына жараша акча бөлүп беребиз. 1000 сомдон даже 5000ге чейин бөлүп келген күндөрүбүз болгон. Профсоюз мүчөлөрүнүн арасында шаарда туруктуу жашай турган үйү жок кызматкерлер да бар. Алар өздөрүнүн жеке арыздарынын негизинде Ош шаардык мэриясына жана Ош облустук мамлекеттик администрациясына өтүнүч каттар менен жазып, профсоюз аны колдоп, ар дайым жардам берип келет. Аталган уюм эмгекчилердин укугун коргогондон сырткары алардын ден соолугун чыңдоого кам көрөт.
Мамлекет элдин эс алуусуна деп жыл сайын каражат бөлөт. Кыргызстанда белгилүү эс алуучу жайлар профсоюз федерациясынын менчигинде 50 жылдан ашуун убакыттан бери эс алып ден соолугун чыңдап келет. Жыл сайын акча каражаты бул максатта соцфондго которулат. Соцфонд федерация менен келишим түзүп акчаны берет. Федерация эс алууну уюштурат. Профсоюзга мүчө болуп взнос төлөп келаткандардын кезек менен эс алып жатышат. Мамлекет иш берүүчү орган профсоюз биргеликте 3 тараптуу келишим түзүлөт. Ошонун негизинде бири-бирин отчет берет. Ошондуктан профсоюз мамлекет менен тең ата болуп, элдин мүдөөсүн чечип келаткан уюм. Университеттеги профсоюздук комитеттин төрагалыгына талапкер Мамутов Улукбек Жанышевич катышуучуларга өзүнүн келечекте аткара турган иштери тууралуу маалымат айтты. Профсоюз уюму айрым бир суроолор келип калды эле мага. Сен профсоюз болсоң, пенсионерлерди иштен айдайт экенсиң, буларды иштен кетирет экенсиң деген бир суроолор болгон. Менин өзүңүздөргө белгилүү болгондой, профсоюз уюмуна пенсионерлерди иштен айдоо же болбосо кызматкерлерди иштен айдоо кирбейт. Профсоюз уюму ошол кызматкерлердин укугун коргоочу, талабын коргоочу адамдардын, ошолордун ыйын, ошолордун максатын жогорку жетекчилик органдарга, иш берүүчүлөргө жеткизе турган адам болуп эсептелет. Учурда профсоюз мамлекети бизде бир канча баштапкы уюму, бир нече миңдеген мүчөсү бар. Бюджеттик мекемелерде иштегендердин 90% профсоюзга мүчө. Айлык акынын 1%-на мүчөлүк взнос кармалат. Жиналган взностун 65% ошол мекеме, ишкананын, уюмдун пайдалануусунда калат. 35% облустук тармактык комитетке которулат. Бул сумманын 17% борбордук комитетте кетет. 5% облустук профта калат. Профсоюздук уюм өзүн өзү өнүктүрүп келаткан уюм. Ишинин солундашы, күчтүү болушу мамлекеттин абалына байланыштуу. Кедей мамлекеттерде профсоюз өнүгө албайт. Мен эмне демекчимин, ушул бүгүнкү жаңы шайланган төраганы областык комитеттин президиумунун атынан, жалпы эле комитеттин мүчөлөрүнөн, биздин жогорку борбордук комитетибиздин төрагасы профессор Асылбек Токтоловичтин атынан жаңы төраганы жаңы шайланышы менен Улукбек Мамутович куттуктап коюуга уруксат этесиз. Мен президиумдун атынан, областык жогорку борбордук комитеттин атынан сизге бүгүнкү делегаттардын ар бир уюмдан келип өкүл болуп катышып сизге ишенип бергени, сизге да бир оор элдин ишеними артты деген ой бар. Шайлоого университеттин факультеттердин жана бөлүмдөрдүн катышкан жалпы 132 делегаттан тышкары Ош областык билим кызматкерлеринин профсоюз комитетинин төрагасы, окуу жайдын жетекчилиги жана жалпы жамааты, факультеттердин декандары, структура бөлүмдөрүнүн башчылары, кызматкерлер, студенттер катышышты. Кайра шайлоо жыйынында университетибиздин бириккен профсоюз комитетинин төрагалыгына төрага Арзыматов Айзбек Кабыловичтин жана коомдук илимдер кафедрасынын кафедра башчысы Мамутов Улукбек Жанышевичтин талапкерлиги коюлду. Шайлоонун жыйынтыгына делегаттардын көпчүлүк добушу менен Ош технологиялык университетинин профсоюз комитетинин төрагасы болуп Мамутов Улукбек Жанышевич 5 жылдык мөөнөткө бекитилди. Анан эми алдыга койгон максаттар, иштер, булардын баардыгы жана областтык профсоюз уюмунун төрагасы Сабыр агай айтып кеткендей, бул профсоюз уюму дагы жөнөкөй эле кызмат эмес. Бул жалпы ушул Ош технологиялык университетинин ичинде иштеп жаткан баардык кызматкерлердин, жумушчулардын, профессорлук, окутуучулук курамдын эң татаал түйшүгүн моюнга алган бир кызматтардан деп ойлойм. Мен айтайын дегеним ушул алдыга койгон максаттарым жөнөкөйдөн баштап жогоруга карай аткарып барам деген үмүттөрүм бар. Колдон келет, аткарам. Профсоюздардын ишмердигинин негизги багыттары бул анын мүчөлөрүнүн татыктуу, коопсуз жумуш орду менен камсыз болуусуна жана эмгек акы алуусуна көмөкчү болуусу. Бул багытта эмгек мыйзамдарынын сакталышына карата улуттуу көңүл бурулуп, тиешелүү иш-аракеттер жүргүзүлүүсү шарт. Билермандордо интеллектуалдык оюну акыркы учурларда жаштар арасында көбүрөөк өткөрүлүп, бул долбоорго катышкан жаштардын саны өсүүдө. Долбоордун негизин жаштарга арналган суроолор түзүп, суроолор жөн гана академиялык билим деңгээлине жараша болбостон, катышуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн текшерген логикалык суроолор да камтыйт. Бул оюнга катыша турган ар бир команда мүчөлөрү жогорку деңгээлдеги интеллекти болушу абзел. Анткени оюн учурунда берилүүчү суроолорго тездик менен ой жүгүртүп, саналуу секунддарда так жана туура жоопту берүүсү керек. Ош технологиялык университетинин ар кайсы багыттарда билим алып жатышкан студенттердин ортосунда билерман ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлүп, бул иш-чарага өздөрүн мыкты деп эсептеген баардык катышууну каалаган студенттер катышышты. Өлкөнүн келечегин түзө турган жаштар арасында акылы терең билим алууну негизги максат кылып, ошол билим аркылуу коомго татыктуу инсан катары калыптанууга умтулган улан кыздарыбыз аз эмес.
Алар өздөрүнүн убактыларын көбүнчө изденүүгө, окууга, бир нерсени үйрөнүүгө арнашат. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан студенттер дагы интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, ал аркылуу ийгиликке жетишүү максатында ар дайым ар кандай мелдештерди уюштуруп, катышып келишет. Биз бул оюнга өтө катуу даярданып, ошонун үзүрүн көрүп, биринчи орунду алдык. Бул оюндан мага суроолордун ичинен эң жакканы Америка менен ошо Россияны бөлүп турган кызык деген суроо аябай жакты. Мен чындыгында билбейт болчумун, экөөнүн арасында 4 гана километр аралык бар экен. Ошол суроо жакты, анан баарына ийгилик, мындай жакшы эле ойноп, жакшы катыштык деген ойдобуз. Табигый техникалык факультетинин жаштар комитети тарабынан уюштурулган бул интеллектуалдык оюнга университеттин бардык факультеттеринин командалары мыкты даярдык менен келишти. Оюндун шартына ылайык суроолор ар тараптуу болуп, көбүнчө кырдаалдан чыгуучу жана логикалык суроолор басым жасалды. Сынак студенттердин жан дүйнөсүн кеңейтүү, интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү жана логикалык ой жүгүртүүсүн, тапкычтыгын, окуу жайга болгон кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулган. Бүгүнкү оюн эң жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Биз кылган мээнетибиз текке кеткен жок, эң жакшы даярданган болчубуз. Жана ошондой эле уюштурган ТТФ факультетине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул оюнда 9 категориядан болду. Биз биринчиден болуп дасторкон категориясын тандап, ал суроолорго так жана туура жооп бердик. Студенттер тарабынан түзүлгөн Билерман Ордо интеллектуалдык борборунун негизги максаты интеллектуалдык оюндарды тынымсыз өткөрүү, жаштар арасында билимди жана билимдүүлүктү даңазалоо, жаштардын ортосундагы ынтымакты, достукту бекемдөө жана кыргыз тилин өнүктүрүү болуп саналат. Бүгүнкү оюндун жүрүшү студенттерге алдыга умтулуусуна, жакшы билим алуусуна жана мыкты адис болуп чыгышына аз да болсо түрткү берди. Оюндун жүрүшү жалпысынан 3 турдан турду. Бул оюнга 9 команда катышып, ушу биринчи орунду Тех коллежден чыккан Сабыр курама командасы, экинчи орунду ФИТИП факультетинен чыккан Багыт командасы алышты. Биз оюнга байгелерди, акчалай сыйлыктарды ыйгардык. Бул оюндун өткөрүү максаты студенттердин логикасын, илимге болгон жөндөмүн, университетке болгон кызыгуусун арттыруу үчүн ушул оюнду өткөрдүк. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн социалдык психологиялык өзгөчөлүү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Алардын жакшы билим алуусуна, мыкты адис болуусуна шарттар түзүлгөндө гана биз кыргыз элинин жаркын келечегин камсыздай алган болобуз. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.